Адеп башады диний уюму Адамзат сени даңазаласын аттуу ыйман кечесин уюштурду. Алгач кече маркумдарга багыштап Куран окуу менен башталды. Дин өкүлдөрү жарандарды адеп ахлакка үндөп, бул кечеде руханий азык алышаарын белгилешти. Кыргыз элинде эзелтен келген улууга урмат, ата-энеге сый көрсөтүү тууралуу адеп ахлакка багытталган маалыматтар айтылып, учурдун маанилүү нерселери көтөрүлдү. Биз Баткен облустук мусулмандар казыяты сиздерди ушул жашынакай мааракени уюштуруп, элди чакырып, бир аз да болсо элдин руханий байлыгын байытып, ушундай бир жакшы иш-чараны өткөрүп аткандыгыңыздар үчүн өзүмдүн атымдан ыраазычылык билдирем. Адамдарды баягы руханий бир азыкка, адеп ахлакка, талим тарбияга багыттаган бир иш-чарабыз. Бул иш-чарага баягы бийлик өкүлдөрүнөн администрациядан чакырганбыз. Азыр бул жакта келген ошол биздин конокторубуз дин агенттигине келген. Ошол Баткен эли, анан оштон дагы биздин чоң иштешкен агай устаздарыбызды чакырганбыз. Сен оюңа эмне келсе ошону сүйлөй бересиңби? Я, туура эмес болуп калдыбы? Анан томо болуп атабыз ага. Нарын театры тарабынан атайын даярдалган спектакль коюлду. Анда президент Садыр Жапаров буга чейин ысырапкерчиликти кыскартуу жөнүндөгү кол койгон жарлыгына негиз мигранттын жашоосун чагылдырган сахналык көрүнүш орун алды. Аскат болсо эси ата менен ой кайтарган кеткен. Жакшы. Чоң апам болсо Батма апаныкында. Айылда эмне жаңылык бар? Ош облусунун казысынын кеңешчиси Аскарбек Акимбай уулу маркумду узатууда жана той тамашаларда ысырапкерчилик көп болуп жатканын айтат. Дин өкүлдөрү атайын фатва чыгарып, өлүм болгон үйдө 3 күн аза күтүү, мал союу дегеле кан чыгарууга тыюу салынат. Ал өлүм чыккан үйдөн даам татуу туура эмес экенин айтышты. Ошо өлгөн жерде 3 күнгө чейин аза күтүү. Тактап айтканда, ошол күндөрү, тазия күндөрү мал сойгон, жада калса бир тоог сойгонго дагы тыюу салышты. Бул ислам динибизде бир үйдөн ошондой маркумду чыгарткан үйдөн барып даам сызуу, бул ислам динибизде макрух тахрими. Тактап айтканда, жек көрүлгөн бир иш-чара болуп эсептелет да, харамга жакын бир өкүм. Ошону ажооз баш болуп, муфтийбиз, андан кийин алымдар кеңеш ошого тыюу салышты. Бул өтө жакшы бир элибизге бир пайдасы тиет деп ойлойбуз. Бул маданий иш-чара өлкөнүн бардык аймактарында өткөрүлдү. Максаты жарандарды маданий, руханий адеп ахлакка багытталат. Бактыгүл Мираделова, Медербек Айдарали уулу, Алтын бешик жаңылыктары.